Эгерде балаңыз түн ичинде чыңырып, тынчсызданып ыйлап жаткан болсо, анда мени тыңдаңыз. Саламатсыздарбы? Мен лор врач Айгерим Султанбековна. Бүгүн сиздерге кулак оорулары боюнча сүйлөп бермекчимин. Кулак оорулары негизи жаш балдарда көбүрөөк кездешет. Жаш бала түн ичинде эгер балаңыз тынчсызданып, аябай катуу ыйлап, чыңырып, токтобой ыйлап жаткан болсо, бул кулактагы оорусунун бир себеби болушу мүмкүн. Үй шартында кулактын ичин көрө албайсыз тарсылдакты. Ошол себептен өз алдынча ар кандай капеллерди колдонууга такыр болбойт. Эгер түн ичинде ооруп ыйлап жаткан болсо, бала тынчсызданып, түн ичинде обезболивающий препараттарды, ибуфен сыяктуу берип, анан эртең менен сөзсүз лор врачтарга кайрылышыңыз керек. Анткени кулактын тарсылдагы тешилип калган болсо, спирт содержащий капли тамызганга болбойт. Кулактын состояниясын же болбосо тарсылдактын состояниясын тешикпи же тешик эмеспи, ошону карап, ошого жараша дары дармек каплелерди өздөрү жазып беришет.